Венера эже китепканачы болуп 5 жылдан бери иштейт. Ал мындагы китептерге кам көрүп, чаңын сүртүп, өз үйүндө жүргөндөй жүрөт. Мы проводим санитарный день. Вот мы, значит, Китепканадагы эреже боюнча бир айда бир жолу санитардык күн өткөрүлөт. Текчелерди чаңдан арылтып тазалап, китептерди иретке келтиребиз. Мисалы, ар бир китепте мындай окурмандык баракча болушу керек. Жок болсо аларды чаптап чыгабыз. Бул жерде окурманга китепти качан бергенибизди жана ал качан алып келип берүүсү керектиги жазылган. вот. Этот формуляр остается у нас. Китепканага келген окурмандардын саны аз экендиги китепканачыны өкүндүрбөй койбойт. Бирок каарманыбыз өз ишин жакшы көрөт. Анткени өзү китепкөй адам болгондуктан мындагы жаккан чыгармалардын бирин калтырбай окуп чыккан. Я думаю, что книги вообще всегда были бесценные. Мен ойлойм, китептердин баасы жок. Алар өзүнө билимди, жада калса автордун жан дүйнөсүн камтыйт. Байыркы Египетте китепканалар пайда болгондо анын эшигине китеп бул жан дүйнөнүн дарысы деген жазуу калтырышкан экен. Ушул сөз китептин канчалык керектигин сүрөттөөгө туура келет деп ойлойм. Чынында китептен жашооңо керектүү нерсенин баарын таба аласың. Ну, как бы, был перевод, значит, такой. Бул шаардык китепкана 1946 жылы Фрунзе шаарындагы Балдар китепканасы деп ачылган. Ал эми 1993 жылы Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Ал эми бүгүнкү күндө бул жерде 68 миңге чукул китеп сакталып, алардын эң эскиси дал ушул Лениндин чыгармалары. Бул китеп 1973 жылы басылып чыгарылып, окурмандар тарабынан эң акыркы жолу 90-жылдардын башында ачылган. Лениндин 1912-14 жылдары жазылган чыгармаларын атайын келип окуган адам жок кой эсе. Ленин эмес, башка заманбап китептердин бети ачылбай жатканда бул китепти текчеден алып салууга дагы болбойт экен. Анткени тарых. Окурмандардын аздыгына карабай, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүргөн шаардык китепкана жетекчилиги активдүү иш алып барат. Анан 93-жылы мэрия тарабынан Айтматов Абдылжан Акматалиев агабыздын колдоосу менен ушу Айтматовдун аты берилген экен. Ошондон бери биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына вообще эле өзүнүн жашоосу бүт ошого басым жасап келатабыз да. Ал киши өзүнүн көзү төрүсүндө эле ачылган экен. Ал церемонияда өзү катышыптыр, Айтматов Чыңгыз Төрөкулович. Анан негизи эле ал Кыргызстанда болгондо бул китепканага көп келчү экен да. Анан окурмандар менен сүйлөшүп, биздин кызматкерлер менен сүйлөшүп көп отурчу экен. Ошо залда ачылып, биз намол залда китептерди колубуздан келишинче чогултуп атабыз. Биякта чет тилинде дагы бар, 32 тилинде бар азыркы күндө. Интернет өнүккөн заманда китепкана таптакыр башка дүйнөгө айланган. Энсиреген окурмандык столдор, текчеден алынбаган китептер. Акча катсаң китептин ичине кат, анткени анын бетин эч ким ачпай калган деген сыяктуу тамашачын аралаш кептер эл ичинде байма-бай айтылып келет. Ал эми бул классикага айланган Александр Дюманын томдору китепкананын фондундагы эң алгачкы китептердин бири. Бир карасаң таарынып, окурманын күтүп тургандай сезим калтырат. Театр жана кинотеатрга барганда эле мурун китепканага каттоо маданияты бар болчу дешет улуу муундагылар. Бүгүнкү күндө жолуккан жерден бир фильмди талкуулаган сыяктуу илгери бир чыгарманы талкуулап, ал китепти колдон колго берип окуп чыккан кездер болчу. Ошондой убакта жашап калган Калмырза Аксакал 74 жашка чыкса дагы китепканага каттаганын токтото элек.
Калмурза Эмилбеков китепканадан китеп алып кетип окуганды студент кезинде эле адатка айланткан. Бүгүнкү күндө бир жумада 4 китепти окуп бүтөт. Апта сайын үйүнөн алыс эмес жерде жайгашкан Жусуп Турусбеков атындагы шаардык китепканага келет. Мындагы кызматкерлер дагы аны таанып калышкан. 4 китеп алдым. Муну 7-8 күндө окуп бүтөм го. Бул китепкананын кызматы менен пайдаланганыңызга канча болду? Китепкананын кызматына пайдаланганыма, такай пайдаланып келатканыма 2 жыл болду. 2 жыл. Ага чейин окуп жүргөндө, э? Ага чейин жаш кезде студент болуп жүргөндө такай окучумун. Ушул жакка келип. Себеби бияк тынч. Анан китепти оңой табасың да, каталогу жок эле түз эле таап аласың. Сиз издеген китептер табылабы? Эми азыр табылып атат, анан кичине азыраак да. Бул китеп окуган кандай десем, пайдалуу да. Анан азыр жанакы интернет менен, анан көчүрмө менен китеп окуган ал мээге кирбейт. Азыр кээ бир баланы жөнөкөй эле элементарный эле суроо берсең, маселен Жусуп Турусбеков ким болгон десең, билбеген студенттер бар экен. Карабайсың. Китеп окуса билет эле да. Анан окугандан кийин жок дегенде бир 10% калат мээде. Көңүл коюп окуса. Сыртта кайнаган ош базар, маңдайында Жусуп Турусбеков атындагы шаардык китепкана. Эки жакты салыштырып болбойт. Мында китепкана бар экенин байкагандар да аз. Аталган китепканада кичинекей бөбөктөрдөн тарта улгайган окурмандарга чейин арналган китептер бар. Биздин китепканада морики бала бакчадагы балдардан баштап биздин эс алуудагы карыяларыбызга чейинки сурала турган китептердин баары бар деп мен айта алам. Бул илгерки ушул китепкана 39-жылдан бери иштеп келет экен. Ошол жылдан берки ушул китепканага келип түшкөн китептер сакталуу бар бизде. Бул 39-жылдан берки, э? Ооба. Бирок бул жерде эмес экен, ал китепкана 39-жылы Фучик курулган экен, андан кийин 50 канчанчы жылы ушул помещение атайын типовой болуп салынып, анан ушул жака көчүрүлүп келген экен. Ошол кезден баштап ушул жака келген китептердин баары ушул китепканада как архив катары сакталуу хранениябызда. Белгилүү акын Жусуп Турусбековдун атын алып жүргөн китепканада анын ырлар жыйнагы камтылган. Өзүнүн китептери аз санда сакталып турат. Кыргыз поэзиясына жана драматургиясына чоң салым кошкон акын Жусуп Турусбековдун китеби менин колумда. Бул китеп 1960 жылы жарык көргөн. Бүгүнкү күндө окурмандарга үйүнө алып кетүүгө берилбейт. Анын атындагы китепканага келип гана окусаңыз болот. Ал эми бул ырлар жыйнагында Жусуп Турусбековдун 1929 жылдан бери жазылган ырлары камтылган. Мындагы китептердин көбү жер төлөдө сакталат. Кызматкерлер окурман сураган китепти издеп таап берүүгө аракет кылышат. Бирок бул жер төлөнү суу каптап, жүздөгөн китептер жараксыз абалга кептелип, көк баскан бойдон үйүлүп турганын көрдүк. Китептер же чыгарылган эмес, же жер төлөдө оңдоо иштери дагы жүргөн эмес. Бул боюнча китепкананын жетекчилиги комментарий бергенден баш тартып, бул үйүлгөн проблеманы чагылдырбоону талап кылды. Мен жетер албай атсам, кайра муну элге жарыялагандын, жайылткандын мага эмне пайдасы бар? Мен эмнеге жайылтышым керек? Жок, качан бул антиреклама бул. Качан бир жыл болду дейсизби? Ооба. Бир жыл болду, ошондон сразу биягы ремонт болду. Бул жерге момундай суу толуп кеткен да, 3 машина суу алып чыкканбыз. Анан ошол эмеге кетип атат, комиссия катышы, эми кетиш керек.
Китепкананын өз кызматкерлери бул жайга өздөрү кайдыгер мамиле жасаган кезде окурмандардын агылып келүүсүн күтүү кыйын. Көктөп дат баскан китептерди барактоо жагымсыз көрүнүш эмеспи? Билимсиз жаштар аз, бирок барактап китеп бетин ачпаган жаштар көп. Электрондук китептер бар, алар бүгүн актуалдуу, бирок китепке үңүлүп, барактагы каармандар менен кошо жашоо башка дүйнө.